Салам достор, мен атым Сыймык. Сиздерге мен кыштакта бир күн аталышындагы аудио подкастымды угууну сунуштайм. Бул долбоор аркылуу сиздер Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы кызыктуу айылдар, ал жердин диалектикалык өзгөчөлүктөрү менен тааныша аласыздар. Эң өзгөчөлүгү мен ар бир барган айылда бир кыз менен таанышам. Анан ошол бийкеч мага айылды тааныштырууда жардам берет. Биздин подкаст сиздер үчүн ыңгайлуу жана кызыктуу болушуна ишенем. Анткени биз диалектикалык сөздөрдү толугу менен түшүндүрүп беребиз. Маалымат иретинде айтайын, биздин бул долбоорду сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон бардык форматта көрүп окуй аласыз. Ал үчүн биз ТВ жана сайттагы версиясын дагы даярдаганбыз. Аларды сиз биздин ТВ YouTube каналынан жана Ынтымак Чекит KG сайтынан кыштакта бир күн деп издесеңиз табасыз. Эң акыркы 12-чи чыгарылышта биз сиздер менен Кара Суу районундагы Шералы жана Бөрүлүк айылынан жолугуп атабыз. Адаттагыдай бул жерде дагы бир кыз мага жардам берет. Ал кыз мектеп окуучусу экен, 11-класс. Алдыда биз Элзат экөөбүз мектептен жолугуп, андан ары Шералы жана Бөрүлүк айылын сиздерге кенен айтып беребиз. Элзат, салам. Кош келдиңиз. Кандай? Окууларың жакшыбы? Денсаулыгың жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр жакшы келип алдыңыздарбы? Сабактан чыктың ба? Ооба, сабактан чыктык, эми бүттү бизге сабак. Сага телефондон байланышкан Сыймык. Менмин? Ушул биздин айылыбыз, Шералы айылы. Мага айтышла Шералы анан Бөрүлүк деп айтылатчы. Бизде негизинен Шералы айыл деп айтылат. Анан Бөрүлүк, башка маданият болуп, айылдарга бөлүнүп кетишкен, ошондой аттар коюлуп калган да. Ошондуктан анан Бөрүлүк, Шералы, бул жакта маданият деген айылдарыбыз дагы бар. Ошого баарын чогуу эле Шералы деп коебуз. негизинен Шералы деп. Шералы да. Жакшы. Мектептен чыгып баратасыз? Канча окуучу бар мектепте? Мектепте 400дөн ашуун окуучу окуйт. 400дөн окуучу. Сен канчанчы класс? Мен быйыл 11-класс. Кандай өнөрлөрүң бар? Эмне кылабыз бүгүн? Мен бош убактымда көбүнчө ошо калпак тигем. Калпак, кадимки эле калпак. Кыргыздар кийген, кыргыз жигиттери кийген калпак тигебиз. Азыр эми Ошо кыш мезгили болгонуна байланыштуу жумуш жок, анан карантин болгондугуна да байланыштуу жумуш токтоп калган да. азыр мен буга чейинки программаларды көрсөң, мен баары айылда барып, айылдын жумушун жасап көрүшүм керек да. Ооба. Бүгүн эмне кылам эми? Билбейм, үй жака барып көрөбүз. Үй жака барып көрөбүз, Эмне кылышыңызды ошондо айтабыз. Ата-энеңден сурап, Денемен бирок сурап. сен жол бою айылдын жетишкендиктери, эл эмне кылып атат, ошол жөнүндө айтып берип кете берсең болот. Анда макул. Биздин айылыбыздын жетишкендиктери тууралуу айта турган болсом, биздин айылдын жаштары чогулуп спортзал салып жатышат. Мына ошол тууралуу айта алам. Анан азыр дагы ошол спортзалды көрсөк болот. Жолдун боюна кетип атып эле көрсөк болот. Көрсөк болот. Биздин жолдор бир аз кар жааганына байланыштуу. Ылай. Мектепте бет капсыз жүргөн мүмкүн эмес. жүргөн. Бирок сыртка чыкканда чечип койсо болот да. Чечип койсо болот, да. Ушулбу? Ушул биз айткан жер. Жартылай Жартылай бүткөн. бүтүп калган. Буга чейин мектептин спорттук аянтчасы жок болду эле. Ооба, жок болгон. Сыртка чыгып эле ден тарбия сабактарында сыртка чыгып ойночубуз. Кыш мезгилинде класста эле өтүлөт. Биздин атайын залыбыз жок болгон үчүн эмеде өтөбүз. Класста эле өтүп. Анан кээде чыгып коебуз. Кар ойногону. Болбосо жок, кыш мезгилинде ишке чыгайын деген бандай эмелер жок. Буюрса эми ойноп калат экенсиңер да. Буюрса ойноп калабыз. Биздин байкебиз. Келдик. Алейкум ассалам. Денсаулык иштер жакшыбы? Кандайсыз? Жакшы. Жакшы, рахмат. Бияга өзүм досум экен да. Кандай анан? Тааныштыңыздар? Иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Эмне процесс болуп атат азыр бу жерде? Токтоп калдыбы же? Азыркы учурда кышка байланыштуу кичине жумуш иштери токтоп турат. Биздин агаларыбыздын, инилерибиздин, досторубуздун демилгеси. Качан бүткөрүлөт? Буюрса жаз айына деп пландаштырып атат. Жаз айында буюрса оюнга жана ишке берилет. Анан азыр Элзаттын үйүнө барып, тиккен калпактарын көрөбүз, жумуштарын жасап көрөбүз. Ишиңерде ийгилик болсун. Жакшы бүтүрүп алгыла, буюрса ачылганда келип биз дагы той ойноп кетели. Албетте, сөз. Жакшы кал. Жакшы кал. Кеттикпи? Кеттик. Кайра эле ушул жак менен кетебиз, Кайра эле ошо келген жолубуз менен кете беребиз. Саак болуп аткан го. Самасызбы? Тамасызбы? Ушинтип сыртта өтүшөт, Ушинтип сабак атабыз кышында.
Жазында деле негизинен ушундай сабактарды өтөбүз. Бул жерде биз мектепте кыздар менен өзүбүзчө эме деп алабыз. Чыйырчык деп ат коюп алганбыз. Неге? Себеби бул жер чыйырчыкка окшош, анан өтө жөнөкөй. Сабактан жооп берген күндөрү, бош күндөрүбүздө кыздар менен чогулуп ушул жерде ойнойбуз. Азыр экөөбүз теуп көрөлү. Майли? Бул сәл кичинерээк. Мейли кичине болсо да боло Майли берет. боло Берип берет. турасың чананы? Мен сумкам кармап турсаң? Жаштыкты бир эстеп, чана теуп койлу. Теуп бересиңби сен да? Кеттикпи? О, сиз айдайсызбы анан? Оба. Жүрүш керек. Жок түртпө. Ай, кетпейт го. Кетпейт. Элзат менен ашып кетти. Аке мен чанам. Алып чыгыш керек мени? Ачпаса таштап коюң деп коет экен да. Алып чыгабыз. Алып чыгабыз. Элерине бериш керек. Булардын эгасына берип тапшырып коебуз да. Жакшы. Ушул жерди чыйырчык деп атап алабыз өзүбүзчө. Сонун жайындасы да кооз болсо керек бул жер. Ооба, жайындасы да өзгөчө эме болот. Кандайдыр бир башкача көрүнүштүү болуп калат. Сонун чынап эле. Чыйырчыгыңар. Чыйырчык деген атка татыктуу эле болду. Ооба. Ошондой эле деп коебуз, бирок канчалык деңгээлде чыйырчыкка окшош билбейм. Негизи чыйырчыкка барып көргөн эмес экенмин. Негизи көргөн эмесми? Негизи жок, көргөн эмесмин. Ушул жер чыйырчыгыбыз турганда чыйырчыкка дейби бар. Assalamu алейкум. Кандайсыз? Ден иштериңиз жакшы? Жакшы. Үйгө анан киребиз. Мага бүгүн сиздин кызыңыз Элзат жардам берип атат. Kızım Келип калдык. быйыл 11'de okuydu. Şu Tutturdan beri 9. klasta kankul malında 2 aylık kurs okutkanım. Ayıldık felsin. Калпак тиккенин көрөлү. Adımla içeride. Сиз Келдик, саламатсызбы? жүрүңүздөр анда. Жакка кирели. Бул жакта менин машинам. Жүрүңүз. О, сен Бул менин чакан, ишканам. ишканаң. Ооба. Бул жерде мен калпак тигем. Бош убактымда ошол мектептен келгенден кийин. Бул чайка машинасы. Буну атамдар алып беришкен. Канчанчы класстан баштап тигип баштадың? Азыр тигип Мен 10-класстан баштадым. Анда сиздер бул жака өтүп отуруп туруңуздар. Мен кийимдерими алмаштырып келем. Биз Сиздерге көрсөтүп берем. ысык жылы отуруп турабыз. Жылы отуруп туруңуздар. Сен кийимиңи алмаштырып кел анда. Ошентейин. Калпакты алгандан кийин тегиздеп алабыз. Эң алгач Эң алгач тегиздейбиз. Бунун 4 жагы тең тегиз чыгыш керек. Ошого тегиз кылып кыркып алабыз. азыр бул даяр кыркылганын көрүп атабыз да биз. Бул өзү Негизинен тегиздеп алыш керек барьер. Бул өзү жанагындай өзүнүн кайчылары болот, кыркыла турган үлгүсү бар. Аны мага даяр кылып кыркып беришет. Мен ушуну тигип берем. кимдер кыркып беришет? Ал өзүмдүн эжем, бир тууган эжем болот. Ал Кайрагашта жашайт. Бул биздин өдөңкү айылда. Ошо бул тигип даярдап берет. Андан кийин мен жактан туташтырып тигип берем. Ошентип. Бул жип Шунур деп аталат. Азыр шунур калпак тигебиз. Бул калпагыбыздын аты малютка. малютка? Малютка. Кичинекейлерге арналган үчүн. Мен кичинекей жаш балдарга эме алган үчүн жалаң малюткалар. Булар орто жаштагы адамдар үчүн. Анан Эң алгач коебуз. сен канча жашынан баштап калпак тигип баштадың? Мен 17. 17. Учурда канча жаштасың? 18. Бир жылдан бери. Бир жылдан бери. Кызыктуу калпак тигип. Ооба, кызыктуу. Ар бир адам банда кызыгыш керек го. Мен өз негизинен калпак эмес, тигүү жатын эмес, немеге медсестралыкка абдан кызыгам. Суроо, айлели өзү негизи эмне менен тиричилик кылат? Негизи айыл эли дыйканчылык менен калат. Сиздер жазында келгениңиздерде көп нерселерди көрсөңүздөр болот эле. Себеби бардыгы талада, тала жумуштары менен алек болушат да. Таланын жашоосун көрсөтүп берет элек. Эмне эгесиңер талага? Талада мaka эгебиз, дарбыз, коон, бадыраң. Ошо бардык эле Кыргызстанда өсүлүүчү нерселер өсөт, анан помидор эгишет. Көпчүлүгү ошо дарбыз эгебиз. Жаштар эмне менен алек учурда айылда? Жаштар азыр кыш мезгили болгон үчүн үйдө эле анан анча-мынча улак чабышат. Жаштар, жигиттер. Жигиттер, кыздар? Кыздар ушу үйдө эле үй тиричилиги менен үй жыштырма, бияк ошо. Бириктирип тигип атабыз, Экинчи жагын бириктирип атабыз. 2-2ден 4 болдубу ошондо? Ооба, 2-2ден 4. Негизи Шералдын таңы эмне менен атып, эмне менен түш болуп, эмне менен кеч кирет бир күндүк жашоо. Эртең менен турушат, айыл эли. Анан ошо мал менен эле. Мал карайт. Мал карашат, сыртка чыгып, мал карашат, кайра түшүндө сугарышат.
ошол менен эле жашообуз бүтөт. Анан окуучулар сабакка кетишет. Жаштар үчүн эмне шарттар бар айла? Мүмкүн эс Жаштар алуучу нерселер бардыр мүмкүн. Мен китеп окуу деп айта алам. Себеби жаштар китеп окуса жакшы го. Ооба, эң сонун. Ошол убактысында анан ошо жанагы айткан жерибизге келип ойноп коебуз кичине. Анан экинчи жагын туташтырабыз, ушинтип. Туташтырабыз. Буга чейин ар кандай китеп конкурстар уюштурулуп турчу мектепте. Демек, Мектебизде азыр карантин болгонуна байланыштуу эме болбой эле. Эч кандай иш-чара жок. айыл эли китеп окуу боюнча иш-чараларды көп уюштурат. Уюштурат. Жакшы, бул китеп окуп көрөнгөнү айткан. Жумушка токтолсок, айла жумуштар кыз баланыкы, анан жигиттердики деп бөлүнөбү? Бөлүнбөйт, себеби мындай да бир үйдө кыз бала болуп калышы мүмкүн, эркек бала болуп калышы мүмкүн. Анан кээ биркисинде эркек бала бар, кыз бала жок да. Анан кээ биринде кыз бала бар, эркек бала жок, эркек бала бар, кыз бала жок болуп калат да. Ошон үчүн айылдын эли эме кылбаса керек. Менин билишим боюнча кыз баланын иши, эркек баланын иши деп Бөлүнбөйт. Талай иштерине силер деле чыга бересиңер. Жайындасы. Ооба, жайындасы болот ал иштер көбүнчө. Барабыз, дарбыз эгебиз, дарбыз чабабыз, паляк тарайбыз. Дарбыздын палягын тарайбыз. Аны качан тарайсыңар? Жазында ошо дарбыз эгилгенден кийин, чыккандан кийин бир жаң салып, бир тарапка алып, паляк кайрып чыгабыз. Эң сонун. Демек, дарбыздын мекени бул жер. Өтө көппү? Көпчүлүк эгишет. Көпчүлүк эгишет. Мал чарбачылыгычы? Мал чарбачылыгы деле жакшы эле өнүккөн. Жакшы эле неме карашат. Баарында эле мал, кой. Миграция Ал жака кеткенде канчалык? Көп. Өтө көппү? Көп. Көпчүлүгү азыр ушул жакта. Көбүнчө жаштар. Жаштар, ооба. Көбүнчө 11-ди бүтүп эле кеткендер бар. Эң көп берилген суроом ушул болсо керек. Мен ушул айылга күйөө болуп келип калсам, эмне өзгөчөлүк күтөт мени? Күйөө балдарды сынап көрөсүңөрбү? Же башкача салттар барбы? Бизде күйөө балдарды пайгамбар сыйлаптыр деп сөз бар го. Ошону күйөө балдарды сыйлашат. Анда эч кандай коркунучтуу баягындай эмелер жок. Сынап көрбөйсүңөрбү? Сынап көрүшпөйт. Күйөө балдар сынап көрүшпөйт. Салтта өзгөчөлүк жокпу күйөө баланы тосуп алып тойдо? Тойдогу өзгөчөлүктөр жокко эле. Дээрлик окшош бар. Окшош бар эле. Калыңынча? Калың кыздарга азыр 100-150. Сүлөмиң дагы? Бир кунажын, 5 кой беришет. Биз экинчи бөлүгүн туташтырып атабыз. Ошону менен туташтырып койсок, анан кырлары калат. Ошону менен бир калпагыбыз бүтөт. Негизи тигүүчүлүктү канчанчы классыңан баштагансың? Калпакты 1 жыл болуп калыптыр. Тигүүчүлүктү деле ошо калпак менен кошо баштадым. Ага чейин Жөн эле кызыгып жүрдүм. Жөн эле кызыгып жүрдүм. Анан үйрөндүм. Башкаларга да үйрөтүп атасыңбы? Башкага үйрөткөнү эме боло элек. Күнүнө эми канча калпак тигесиң? Күнүнө аркыл. Болжолду? Болжолду бир 10дон, 20дан тегебиз. Кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Бул жакта пайгамбар дейт, күйөө баланы катуу сүйлөйт экенсиңер. Кыздардыга көзөмөл кандай? Биздин кыздар ата-энесинин уруксатсыз бир жактарга басып кетпейт. Ошол мектепке барабыз, келебиз, үйдүн турмушу менен эле алек болобуз. Азыр бирок сен менен чогуу жүрөсүң. Анан айылдын жигиттери келип мага тийишип кетпейби, сен биздин кыз менен чогуу басып кетип атасың деп. Жок, Андай кылышпайт. кылышпайт. Конокту сыйлайсыңар. Сыйлашат. Булар бардыгы окшош. Бардыгы окшош. Тез эле өтүп калды. Тез эле бүтөт. Бул Анан кыз балдарга өтө эле керектүү го деп ойлойм. Себеби кыз бала эме кылбайт го. Эркек балага окшоп бир жактарга басып кете бербейт го. Үйдө отурат. Ошон үчүн үйдө отурганда бекер отурбай. Ушундай калпак тиксе болот. кичинекелер үчүн сонун калпак. Кичинекей. Бул аягына чейин бүтпөдү бирок. Аягына чейин бүтпөдү. Себеби мунун ичине башка жакка беребиз аны. Ичтерине ичилик коюп, өздөрүнүн эмелери бар, аларда инструменттер бар, өздөрү кылышат. Өзүм тиккен калпактан сизге. Ой, чоң рахмат. Муну да өзүң тиккенсиң. Буну да өзүбүз тиккенбиз. Буну манаттан тигилген. Манаттан? Манат. Ал материалдын аты башкача болсо керек. Манат да. Ушул манаттан буну ичилигин өзүм тигем. Мунун ичилигин өзүң тигесиң Ичилигин бирок. тигебиз. Өзүбүз тигебиз, муну өткөзүп беребиз. Мынакей көрүүчүлөр, Элизат бүгүн мага
сонун калпак белек кылды. Эң акыркы чыгарылышта күтүлбөгөн белек. Кыштакта бир күн программасынын биринчи сезонун жыйынтыктадык. Кийинки сезондон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.